Москва шаарындагы мекендештерибиз үчүн стоматологиялык кызматтар. 40 жора ЛГБТ уюмуна кол салып, алар милицияга арыз жазышууда. 1-майда ЛГБТнын укугун коргогон 365 кыймылына 2 жолу кол салуу болгондугун клуб KG сайты жазып чыкты. Маалыматка ылайык, алгачкы кол салуу феминисттер жана кызматкерлерден турган уюм Бишкектин батыш тарабындагы эс алуу багына барганда болгон. ЛГБТнын таламын талашкан Кыргыз Индиго уюмунун мүчөсү Надира Масюмованын сөзүнө караганда, минивен унаасы менен келген 10-12 эркек кишилер андан кейлерди кайдан сабайлы деп сурашкан. Масюмова дароо жакын жердеги милицияга барса, андай машина көрбөгөндүгүн айтышкан. Андан кийин кетип калууга кам урганда, феминисттер отурган унааны бир киши тороп, капотуна жармашкан. Ал жерден таш алууга кеткенде булар качып кетишкен. Бирок 40 жоронун лидери Көчөрбаев транскенттерге карата эч кандай зомбулук болбогонун айтууда. Биз мындайлардын Кыргызстанда коомдук жайларга барышына каршыбыз деп айткан ал. Андан кийин 40 жоро таш жумуртка менен транскенттерди Жеңиш паркына кууган. ЛГБТнын мүчөлөрү учурунда алардын үстүнөн арыз жазууга белсенип жүрүшөт. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. Заблокируйте. Давайте. Не снимайте. Снимайте. Лена, уезжайте. Ой, ё-моё. Чем они кидались? Яйцами. Джигиты, герои. Ужас какой. Хорошо, хоть яйцами, а не камнями. Уранга каршы турган Эркин Булекбаевка айыппул салынды. Жашылдар партиясы Кыргызстанда уран кенин иштетүүгө каршы чыккандардын алгачкыларынын бири. Алардын бул аракетине бийлик тарабынан бир топ кысымдар болуп келгендиги ырас. 30-апрелде уран иштетүүгө каршы нааразычылык акциясында Жашылдар партиясынын лидери Эркин Булекбаевди милиция кармап кеткен. Шаардык милиция анын митинг өткөрүүгө тыюу салган 1-май райондук сотунун чечимин бузду деп айыптаган. Тартип бузуу кодексинин 82-беренесине ылайык саясатчыга 3000 сом айыппул салынган. Булекбаев бул чечимдин үстүнөн жогорку сотко арыз жазаарын маалымдады. Булак аргумент KG. Мэрдин мээси жайындабы? Бишкек шаардык мэриясы 6-майдан тарта 6-июнга чейин 1 айга ысык сууну өчүрө тургандыгын мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Токтомго мэр Суракматов кол койгон. Коомчулукта улуу Рамазан айы башталып жатса, ысык сууну өчүрүп койгону неси деп нааразычылыктар жаралууда. Айрымдар социалдык тармактарга мэр Суракматов ысык сууну өчүрөт эмеш, анын орозо менен иши жок да, курманды ыраазы кылып жүрсө, десе дагы бири айланайындар 21-кылымда 2019-жылы жашап жатабыз. Дүйнөдөгү ири шаарларда да 1 айга эмес 3 күнгө да ысык суу токтобой берилет. Суракматовуңарда салтты бузбайын дептир деп нааразычылыктарын билгизишти. Чындыгында улуу орозо айында анын үстүнө 1 айга өчүрбөй эле турса болмок. Күн дагы жылы элек. Булак аргумент KG. Турсунбек Акун кантип дежурга айланды. Эсиңиздерде болсо, Атамбаевдин аппарат жетекчиси болуп отурган Нарымбаевке кадимки Турсунбек Акун кантип сүйүүсүн арнаганын, Кудайды караса болбойбу деп канчасы жерге түкүрдү. Ошондо эле Тукебиздин экинчи бет кабы сыйрылып, жарыктык киши бийликтегенде эт бетинен кетерин анда бир ырастаса, акыйкатчылыгын өткөрүп бербей өлүп берем дегенге чейин барып, ачкачылык жарыялаганда дагы бир тастыктады. Ал ортодо Батукаевди качырып ийдиң десе, капсалаң уюштурулуп, кимдин этегине кирип кетерин билбей, тигил жакка кирип кете жаздап барып токтоду. Айтор акыйкат айтымыш этип, ар кимдин этегине намаз окуган жактан билгенге Турсунбек Акунга эч ким жетпейт. Кыргызга биринчи өзүңдү жаманда, анан бирөөнү жаманда. Ал жерде адилеттик бар деп түшүнөт. Тукебиз дал ушул методду абдан колдонот. А бирок акыры чындык чыгат. Акундун акыркы кадамдары анын айкын күбөсү. Кечээ басма сөз булактарынын бирине маек берип жатып, азыркы өкмөт башчы Абылгазыевди аябай мактап, буга чейин мындай өкмөт болгон эмес, баарын жакшы алып баратат, ишенимдүү. Ал турсун, мында президент болом деген амбиция жок деп, эринен шыпырылып бараткан Кочкорлук укасын колтугунан түртүп, жогору жака ишарат келтирди. Акунга эл, жер, абийир, намыс деген эмес, Абылгазыевдин эрде отурганы керек экен. Амбициясы жок жетекчини кимге кереги бар эле? Амбициясы жок болгон үчүн чек арабыз чечилбей, картошкабыз чирип, элибиз зээндеп кетти. Анда кайдагыны айтып, Акун акыл айтып, саясатты тереңдетсе, кыйналган элдин атынан бир ич көптүнө чыгарып койгон келет экен. Булак аргумент KG.
Үчөөлөп эки уланды бычактап көчөгө таштап кетишкен. Соттук өкүм. Фемида өкүлдөрү алардын бирөөсүн 14 жылга, калган экөөсүн 3 жылдан шарттуу эркинен ажыратты. Борбор калаада эки баланы бычактаган уландар 3 жылдан 14 жылга чейин эркинен ажыратылды. Бул тууралуу жогорку соттун сайтында кабарланды. Каргашалы окуя 2017 жылдын октябрь айында Борбор калаадагы кичи райондордун биринде болгон. Компьютердик клубда интернет ойунунун кызыгына кирип кеткен жаштар алгач коомдук жайда уруша кетип, андан соң көчөгө чыгып мушташкан. Анда мас болгон 20, 21 жана 23 жаштагы 3 жаран өздөрү менен тең чамалаш эки жигитти катуу сабап бычактап салган. Андан соң окуя болгон жерден из жашырышкан. Жыйынтыгында жабырлануучулардын бирөөсү ооруканага алган жаракатынан улам көз жумса, экинчисинин ичер суусу бар экен, аман калган. Териштирүү маалында шектүүлөр кылганын жарым-жартылай мойнуна алган. Сот алардын бирөөсүн 14 жылга, калган экөөсүн шарттуу түрдө 3 жылдан эркинен ажыраткан. Андан сырткары сот кылмышкерлерди каза болгон жарандын жакындарына 100 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Булак Спутник KG. Атамбаевдин биринчи никесиндеги уулу Сейиттек электр энергиясынын башында турат. Буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн берген маегинде учурдагы президент кеңешин укпай жатканын айтып, нааразы болуп бакылдаган эле. Өзү президент болуп 6 жыл башкаруусунда өлкөнүн экономикасын артка кетирип, мамлекеттик арызга батырган аз келгенсип, түштөн кийин кеңеш бергенин кандай түшүнсөк болот. Өгөй балдары, өз балдары, кудалары, шопурлары, жан сакчылары, кампачылары менен чогулуп алып, Кыргызстанды мите курттай соруп, талкалаганын эмнеге моюнга албайт? Бул тууралуу Chalkan.kg сайты жазып чыкты. Калк айтса калп айтпайт. Чынында эле Атамбаевдин балдары бүгүнкү күнгө чейин элдин үстүнөн акча жеп, сүткорлуктун жеткен чегине жетишти. Маселен, анын биринчи никесинен төрүлгөн Сейиттек менен Сейит автомашинергүү аттуу ишкана аркылуу миллиондорду сугунууда. Бул элге жеткен гана маалымат. Көмүскөдө дагы кайсы ишканага ээлик кылып жатканын бир уулдары жана Атамбаев гана билбесе, башка эч ким билбейт. Буга чейин Атамбаев өзү да муну моюнга алып, анын президент учурундагы эң талуулуу маселеси ушул балдар экенин айткан. Бирок Атамбаев уялбай туруп, менин балам бул тармактан кетпейт деп билдирген жайы бар. Өз балдарын мамлекеттин байлыгын каалагандай калчатып, ал жактан кетпейт дегени өтө эле орой кабыл алынган. Сөздөп эле сүйлөй бергендердин сап башында Атамбаев тураарын айтсак болот. Ал азыркы бийликти Бакиевдин жолуна төштү. Үй бүлөлүк башкарууну орнотту деп айтканга анын кыпындай да моралдык укугу жок. Атамбаевдин биринчи никесинен төрүлгөн уулу Сейит азыркы күнгө чейин электр энергиясын мамлекеттен 21 тыйындан алып, карапайым элге 1 сом 70 тыйын, 700 киловаттан көп колдонгондорго 2 сом 16 тыйындан сатып жатат. Муну менен Атамбаевдин уулдары ай сайын эле миллиондорду сугунуп турат. Атамбаевдин энергобарон уулдары Кыргызстандын электр тармактарын өнүктүрүү, тармакка инвестиция салуу милдетин такыр унуткан. Система талкалансын, бизге акча түшсө болду деген принцип менен иштөөдө. Негизи мындай бөлүштүрүүчү компаниялар жыл сайын тармакты өнүктүрүүгө, эскирген техникаларды жакшыртууга миллиондорду бөлүп турат. Мамлекеттин талабы да ушундай. Бирок Атамбаевдин ач көз балдары мамлекеттин элдин жонунан кайыштелип, максималдуу пайда көрүүнүн амалында. Атамбаев 2010 жылга чейин өлкөнүн электр тармагы боюнча кандай пикирде эле, анын оппозицияда жүргөндө бул боюнча позициясы кандай болгон? Биз ушул нерсеге көңүл буралы. Атамбаев 2010 жылга чейин оппозицияда жүргөндө электрдин баасы 6 тыйынга барабар экенин айтып, Курманбек Бакиевдин бийлиги көтөргөн 1 сом 50 тыйын наркка каттуу каршы чыккан. 2010 жылдагы митингдерге Атамбаев бийликке келсем светтин баасын 70 тыйынга түшүрөм деп ант берген. Ошол убадасы гана. Электрдин наркын түшүрбөй эле кайра 2 сомдон ашырып Бакиевден өтүп кетти го. Атамбаевдин балдары иштетип жаткан Автомашинерго сыяктуу электр энергиясын бөлүштүрүүчү компаниялар Акаевдин учурунда светтин наркын түшүрүү максатында түзүлгөн эски сала кетели. Тилекке каршы азыр мындай компаниялар элдин канын соруп жатат. Автомашинергонун кирешеси Атамбаев президент болуп турганда кескин өскөнүн, бирок салык төлөөдөн өзгөрүү болбогонун да айта кетели. Ошентип учурда Ширшовдун схемасын Атамбаевдин балдары ийгиликтүү улантууда. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча Автомаш радиатор ЖЧКсы Кыргыз Автомаш ачык акционердик коомунун базасында түптөлүп, аны Сейит Атамбаев жетектейт. Ал эми Автомаш Экол ЖЧКсы Сейитек Атамбаевдин башкаруусунда. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча Автомаш радиатор ЖЧКсы бир катар жер тилкелерине жана ири имараттарга ээлик кылат.
2011 жылдан тарта бул ишканалардын бага ачылып, Сейит менен Сейтек 1 киловатт электр энергиясын 21 тыйындан алып, элге 2 сом 10 тыйынга чейин сата баштаган. 2016 жылдын күз айларында Атамбаевдин балдары Кыргызстан өндүргөн электрди Өзбекстан менен Казакстанга 1 сом 60 тыйындан саткан. Ошол учурда булар жүздөгөн миллиондорду тапкан. Телекке каршы кышында Кыргызстанда энергия тартыштыгы жаралып, Казакстандан 1 киловатт электр энергиясын 5 сом 60 тыйындан сатып алганбыз. Эгер Атамбаевдин балдары күз айларында сууну ыксыз коротуп, кошуналарга сууну сатпай, өзүнүн керт башын, каражанын ойлогондо Кыргызстан жарыксыз калып, казактарга күнү түшпөйт эле го. Атамбаевдин балдарынын бул аракети Максим Бакиевден эмнеси кем? Элин ойлосо ушул кадамга барат беле. Бүгүнкү күндө Автомаш Энерго менен Автомаш Экол Кыргызстандын электр тармагын мыкчып кармап турат. Күн сайын Атамбаевдин балдарынын чөнтөгүнө элдин жонунан кайыш тилген миллиондор агылууда. Мындай акыйкатсыздыкты токтото турган учур келди. Булак Назар Ньюс КЖ.